Барс Медиа тартуулайт. 26 жаштагы Мыскал Шерова беттеги варикоз кан тамыр оорусу менен 3 жашынан бери ооруп келет. Ата-энесинин көмөгү менен Бишкек шаарынын ооруканаларында дарылантып, жыйынтык болбой Индия мамлекетине 2 рет оор операцияны башынан өткөрүп келди. Мыскал бетиндеги илдеттен арылуу үчүн жардам суроо иретинде элге кайрылды. 3-4 класстан баштап эле тишим ооруган сыяктуу болуп эле чоңоюп шишик пайда болду. Анан 6-7 класста Бишкекке жалда детский больницага атам алып келип лечение кылдырды. 3 курс лечение алдым. Тамырды кургатып эле жок кылып беребиз дешти. Андан кийин результат болгон жок. Андан кийин мектепти окуп жүрдүм. Мектепте деле уялган учурларым болду. Классташтарым менен ар жак бер жакка барганда анан кичинекей класстагылар өзүнүн лицосун меникиндей кылып эметипчи. Ошо андан кийин мектепти бүтүп шаарга келип иштеп жүрдүм. Анан өзүбүз деле семьяда орто эле семья болуп жашачубуз. Ата-энем деле кыйнап ар жакка бер жакка алып баргыла деп айткан жокмун. Анан иштеп жүрүп эле бир күн жумуштан келип душка түсүп жатсам, көзүм көрбөй калды резко. Бул көзүмчү. Анан түндө саат 12-де больницага бардык. Республиканскийге барсак, кан тамыр жарылыптыр деди да. Срочно кылбаса эме деди. Болбойт деди да. Кан тамыр уже жарылып баштаптыр деди. Анан кан тамыр ичине жарылганда комага түшүп ошо ойдон чыкпайт деди да. Анан ошондон кийин эле үйдөгүлөр тууган уруктан жардам сурап частныйга кылдырдык. Частный гарантия берип жасаган болчу. Анан 4 саат операция болдум. 15 мүнөттүн ичинде 1,5 литр кан кетирип коюп чыгарып берди. Андан кийин ошо чет жакка чыкпасаңар болбойт деп ошентти. Анан ошондо кайрымдуулук фонддун четтен Индиядан врачтар келген экен да. Анан ошолорду угуп консультация алгалы ошол жака бардык. Анан барсак алар срочно жасабаса болбойт, тамыр тешилген. Эт менен челдин ортосуна кан чыгып чоңое берет деди. Эт чоюлган сайын чоңое берет деди. Анан ошол жерде кайрымдуулук фондуна кайрылып, Индияга барып, анализдеримди тапшырып эметтик. 3 больницага анализ тапшырдым. Эмеден бул жактан гемангиома деп анализ койгон болчу. А Индиядан варикоз деди да, тамыр деп ошентти. Анан онкология жактан рактары эмелери жок экен, бүт таза, просто опухоль деди да. Анан Индиядан 3 этап менен эметебиз деди. Тамырды кургатып, жок кылып тазалап алып беребиз деди. Анан тамырды бул жактан тешип салгандыгы үчүн 3 операция менен тамырды жамап, анан кургатып алып беребиз дешти. Азыр 2 жолу барып келдим операцияга. Анан 3-чү жолу ошо буйрса майда барам. Ошо эли журтума кайрылып, ошолордун жардамы менен 2 жолу операциямды ийгиликтүү өткөрүп келдим. Жардам бергендерге чоң рахмат. Ошо дагы бир жолу кайрылам, ошо 3-чүмө буйрса жардам берсе, барып ийгиликтүү өткөрүп келсем деген үмүттө. Кыргызстандагы ооруканалардан үмүт кылган Мыскал бетине операция жасатам деп ийгиликсиз болуп, тескерисинче күчөтүп алган. Операцияны Бишкекте бияктан тыштан кылган болчу, мойнумдан, анан бул жактан. Анан Индияда 2 жолу ичинен жасап атат. Таңдай жагым, анан тиштин асты, мүлктөрдүн астынан. Шрам калбаштыгы үчүн ошо ичинен кылат экен да, легкий деп тамыр. Анан бул жактан кылганда ошо тамырды тешип алышы мүмкүн экен да. Биздикилер бул жактан ошо кескенде эле тешип алып, анан эмет. Индияда ичиден кылат экен. Анан мурдакыдай кыйынчылык болгон жок да, бул жактагыдай. Бишкекте болгондой кыйналдым эле. Жатсам тура албай, турсам жата албай. Анан тамак дагы эмете албайчы. Азыр тамакты башында келгенде трубочка менен ичип аткам, только эле суу жутуп аткам, чайнаганга болбойт деп. Азыр жакшы, өзүм трубочкасы жок эле жөн ичип калдым. Азыр ооздарым да кичине жакшырып жумулуп калды. Башында чыкканда
вообще эме болчу да. Бияктарым менен, еще бул көзүм менен наркоз по-любому эме берет экен да. Вообще шишип кетти эле да. Азыр шишиктери бир аз тарап, анан жумшап калды да. Катуу болчу. Алгачкы операцияны Индия мамлекетине жалгыз барып жасатууга туура келди деген Мыскал Кыргызстанда көчөдө коомдук жайда жүрүүдө абдан уялам деп көзүнө жаш алды. Коркуп эметтим. Бишкекте кирип кетип атканда аябай корктум. Бишкекте го мындай жанымда апамдар бардыгы болду, анан Индияда эч ким жок болду да. Индияда биринчи барганда аябай корккон болчумун, анан экинчисинде дагы корктум. Эч ким жок, мындай өзүмдү жалгыз алып кирип кеттим. Ошондо аябай жаман кыйналдым. Эч ким жокту, алыска жерде кыйын болот экен, по-любому. Көчөгө чыгып жүргөндөн уялам. Маршруткаларга чыксам, ар ким ар кандай карайтын, түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Мурун бардыгына так жооп берчүмүн да, эмне болгон десечи. Анан кийин уже тажап калат экенсиң да. Тишиң ооруду десе, эмне десе, ооба деп коем. Бирок ошо жардам бергендерге рахмат, чоң түшүнүп. Классташтарым деле жакшы, мындай бөлчү эмес да, мындай. Бардык жакка алып кетип, анан жумушта деле хозяйкаларым жакшы болчу. Бөлбөйт, чарбайт, мындай. Эметип. Жакшы мамиле кылышат да. Бирок по-любому өзүң тартынып турасың да, уяласың. Көчөгө деле чыккың келбейт, ошо жумушка деле башында уялчумун иштегенден. Анан айла жок акча керек болуп иштеп жүрдүм. Ошо азыр ошо после операциядан кийин 3 айга чейин ысык дагы, суук дагы болбойт деген да. Ошодон үйдө элем. Мыскал бул батирди ижарага алып 8.000 сом берип жашайт. Оорусу жанын кыйнап ооруганда ыйлап түнкүсүн көп кыйынчылыктар болгондуктан туугандарынын тынчын албоо үчүн өзү ушул батирде турууну туура көргөн. Бул квартирада жашап атканымдын себеби эмеден Индиядагы врачтар бирдей температурада тур деп айтты, анан ошого байланыштуу эме кышында жылуу болушун деп ушул домого квартирага чыктым. Айына 8.000 берем. Анан апамдын туугандары, өзүмдүн бир туугандарым биздин үйгө келип эле жаша, өзүбүз карайбыз дешти. Бирок ар кандай эме болуп калат. 5-10 мүнөттүн ичинде туруп эле резко ооруп калат. Анан кыйналам, бирөөнүн үйүндө кенен кесир жатып тура албайм деп квартирага эле жашап турууну чечтим өзүм. Анан ооруганда дары ичкеним менен мындай кээде басыл байкаса ыйлайм, кыйналам. Анан бир туугандарым, жакындарым ошолорду көрүп кыйналбасын деп эле өзүнчө квартирада чыгып, ошо квартирада жашап атам. Каарманыбыз оорусунан сакайып кетсе, кыялдарын орундатып, максаттарыма жетсем деп тилек кылат. Мыскалдын жакшы жашоосуна көмөк көрсөтөм деген жарандар болсо, төмөнкү номерлерге байланышса болот. Өзүм негизи мындай эметкенде өзүмдүн бетимди карап, ошо врач болгум келет болчу, бирок шартка байланыштуу окуган жокмун. Ошо мектепти бүткөндөн бери эле Шведияда иштеп жүрүп, анан бетимден уялып эметчү эмесмин да. Ошо жакшы болгондон кийин окуп, жанагындай эмелерге, салонго, курстарга окуп, салонго иштегим келет, бирөөлөрдү боеп эметкенге кызыгам өзүм. Андан кийин уже жашым деле барып калды, турмушка чыгып бактылуу жашагым келет.